Саламатсыңарбы балдар. Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Дептер ручкаңарды даярдап, көңүл буруңарды суранамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы киришүү ортоломонун аныктамасы. Башкача айтканда, силер бүгүн ортоломонун аныктамасы боюнча жаңы темага киришесиңер. Сабагыбыздын максаты силер ортоломо, анын аныктамасы жана формуласы боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Алган билимиңерди пайдаланып көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Ошондой эле ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштөө менен билимдериңерди өнүктүрүп, турмушта пайдаланууга көнүгөсүңөр. Балдар, бүгүнкү жаңы темага киришерден мурун силерге бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Бир күнү Азат үйдөн мектепке чейинки аралык канча экенин билүүнү каалады. Ал аралыкты кадам менен эсептөөнү чечти. Эртең менен үйдөн чыгып, мектепке чейинки кадамын эсептесе, 417 кадам болду. Ал эми мектептен чыгып үйгө чейинки кадамын эсептесе, 431 кадам. Негизи үй да мектеп да ордунан жылган жок. Кызык, неге эки башка сан чыкты деп таң калды. Ал мен саноодо жаңылдым деп, кийинки күнү кайра үйдөн мектепке чейинки кадамын эсептеди. Анда анын кадамы 427 кадам болду. Азат чындыгында таң калды. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн Азаттын кадамы ар кандай санда чыгып жатат? Ооба балдар, бул жерде таң каларлык эч нерсе жок. Кадамыбыз дайыма бирдей аралыкта болбойт. Шашып басканыбызда узунураак кадам таштайбыз, ал эми жай басканыбызда кыскараак кадам таштайбыз. Ошондуктан ар кандай шартта, ар кандай сандагы кадамды эсептөөгө болот. Мисалга ала турган болсок, биринчи учурду карайлы. Бул учурда Азаттын бат баскандыгы белгилүү. Ал эми экинчи учурда жай баскан. Ал эми үчүнчү учурда экинчи учурга караганда кичине батыраак баскан. Демек, жогорудагы 3 кадамдын кайсы бирөөсү үйдөн мектепке чейинки аралык болуп эсептелинет? Азат бул суроого ойлонуп баштады. Балдар, бул суроого жооп бериш үчүн биз ортоломонун аныктамасын жана формуласын пайдаланабыз. Ал үчүн биринчи учурдагы 417 кадамга, экинчи учурдагы 431 кадамды жана үчүнчү учурдагы 427 кадамды кошуп, аны 3кө бөлөбүз. Натыйжада 425 келип чыгат. 425 417 чоң, ал эми 431 менен 427 кичине. Демек, балдар, Азаттын тез эмес, жай эмес, орточо тездик менен жүргөндөгү кадамынын саны 425 болот. Ушул жерден биз үйдөн мектепке чейинки аралык орточо эсеп менен 425 кадам деп аныктайбыз, балдар. Анда аныктаманы дептериңерге жазууңарды сунуштаймын. Эгер А1, А2 жана башка айын бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны энге бөлгөндө келип чыккан сан, ал сандардын ортоломосу же орточо арифметикалык мааниси деп аталат. Ортоломо мю грек тамгасы менен белгиленет. Ал эми ортоломону табуунун формуласы мю барабар А1 кошулган А2 кошулган жана башка АN бөлүнгөн N. N бул жерде сандардын жалпы саны. Анда аныктаманы жана формуланы жазып алган болсоңор, балдар, биринчи көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурамын. 17, 21, 12, 15, 12 сандарынын ортоломосун эсептегиле. Бул сандардын ортоломосун эсептөө үчүн биз ортоломонун табуунун формуласын пайдаланабыз. Жана ошондой эле А1, А2 жана башка А-энди белгилей алабыз. А1 117, А2 121, А3 112, А4 15, А5 12. Ал эми сандардын жалпы саны 1, 2, 3, 4, 5 экендиги бизге белгилүү. Анда биз формуланы жазып, бөлчөктүн алымына сандарды кошуп жазабыз. 17ге 21-ди, 12-ни, 15-ти жана 12-ни. Ал эми бөлүмүнө сандардын жалпы санын жазабыз. Демек, алымында бизде сумма 77-ге барабар болот. 77-ни 5-ке бөлсөк, 15,4 деп жогорудагы сандардын орточо арифметикалык мааниси келип чыгат. Экинчи көнүгүү 7, 11, минус 12, 0, 7, минус 5 сандардын ортоломосун эсептегиле. Бул сандардын ортоломосун эсептөө үчүн кайрадан эле А1, А2, А3, А4, А5,
A6-ны белгилеп алабыз. Ошондой эле сандардын жалпы саны 6 экендигин эсептеп чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, ортоломонун табуунун формуласын пайдаланып, бөлчөктүн алымына сандарды кошуп жазабыз. Ал эми бөлүмүнө 6-ны жазабыз. 7-ге 11-ди кошсок 18, 18-ге минус 12-ни кошсок 6, 6-га 0-ду кошсок 6, 6-га 7-ни кошсок 13, 13-кө минус 5-ти кошсок балдар, албетте 8 келип чыгат. Демек 6-дан 8 бөлчөгөнү бир эле санга 2-ге кыскартсак 3-төн 4 келип чыгат. 3-төн 4 бул 1,3-төн 1 деген сөз. Анда биздин жогорудагы сандарыбыздын орточо арифметикалык мааниси 1,3-төн 1 экендигине ынанабыз балдар. Көнүгүүнү дептериңерге жазып алабыз. Анда 3-үнчү көнүгүү 3,4-төн 5, 5,3-төн 6 жана минус 3,2-ден 4 сандардын ортоломосун эсептегиле. Балдар, эсиңерге салабыз, бул деген бизде аралаш бөлчөктөр, Демек, бул сандардын ортоломосун эсептөө үчүн А1 3,4-төн 5 экендигин, А2 5,3-төн 6 экендигин, А3 минус 3,2-ден 4 экендигин белгилеп алалы. Ал эми сандарыбыздын жалпы саны 3 экендиги бизге белгилүү. Анда биз эң алгач бул 3 аралаш бөлчөктүн суммасын табабыз. Силер менен өткөн сабакта өткөнбүз. Аралаш бөлчөктү аралаш бөлчөккө кошконду билебиз. Натыйжада биз сумма 12-ден 75 экендигини билебиз. Анда 12-ден 75-ти 3-кө бөлөбүз. 3-кө бөлгөнүбүздө балдар бизде 12-ден 25 келип чыгат. Силер өткөнсүңөр билесиңер 12-ден 75, башкача айтканда кадимки бөлчөктү бүтүн санга бөлгөндү. Демек, биз натыйжада бул 3 аралаш бөлчөктүн орточо арифметикалык мааниси 12-ден 25 экендигини табабыз. 4-үнчү көнүгүү. Үй жаныбарларынан уйдун саны 46, жылкынын саны 114, койлордун саны 134 болсо, бул сандардын ортоломосун тапкыла. Баарыбыздын эле үйүбүздө уй, жылкы жана кой бар, Анда биз бул жаныбарлардын орточо арифметикалык маанисин табыш үчүн балдар, кайрадан эле формуланы пайдаланып, алымына 46-га кошобуз 114-тү, кошобуз 134-тү. Ал эми бөлүмүнө 3-тү жазабыз, анткени уй, жылкы, кой бизде 3 түрлүү, Демек, 294-тү 3-кө бөлсөк 98 келип чыгат. Демек, бул 3 жаныбардын орточо арифметикалык мааниси бул 46, 114, 134 сандардын орточо арифметикалык мааниси 98 экендигини таап алдык. Анда балдар, мына ушундай эле жашоодо кездешкен көптөгөн мисалдарды өзүңөр дагы түзүп, чыгарып көрсөңөр болот. Анткени бул сандардын орточо арифметикалык мааниси биздин жашоодо көп кездешет. Анда балдар, бышыктоо үчүн көнүгүүлөр китебиңерде 359 көнүгүүнү иштеп, дептериңерге жазып, чыгарып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Мен силерге аны кайрадан текшерип, туура жоопторун жөнөтөмүн. Ал эми үйгө тапшырма катары балдар, силер телефонуңардан интернетке кирип, интернет адрес жолчосуна Kahoot check it деп жазып, жазганыңарда мындай экран чыгат. Game pin деген жерге 0546193 деген пин кодду жазсаңар, анда мына ушундай эле Enter'ди бассаңар, ушундай эле экран чыгып, бирок бул жерге атыңар жазылат. Атыңарды жазып, силер үчүн түзүлгөн тестти иштеп бересиңер. Балдар, бүгүнкү сабакта силер ортоломонун аныктамасы жана формуласы боюнча жаңы билимге ээ болдуңар. Ар кандай көнүгүүлөрдү иштедиңер, турмушта кездешүүсү менен тааныштыңар. Мына ушул бүгүнкү өтүлгөн теманы ар дайым жашоодо пайдаланып, силерге пайдасын алып келет деген ишеничтемин. Кандайдыр бир суроолоруңар болсо, комментарийге жазып койсоңор болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан кезигишкенче сак саламатта